Урматтуу мусулман бир тууганым, кыяматта Аллах Таала сураса, менин атым менен аманатка алган аялыңа неме үчүн кыянат кылдың сен не дейсиң? Усикум бин нисаи хайра. Пайгамбар айтат, аялдарга мен болгон мен васиятымды кабыл алгыла дейт. Васият амырдан жогору турат. Амыр буйруктан, приказдан васият жогору турат экен. Дадасы уулум мананы кылып кой дегенден башка, балам менин васиятым деген васият жогоруда турат. Усикум бин нисаи хайра. Пайгамбар аялдарга мен силерге васият кылам, жакшылык кылгыла. Fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah. Allah'ın amanatı kılıp aldınız. Kayındadanızın bergen belege emес al. Allah'ın bergen amanatı. Wa ahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ayaldardın namuslu jerin Allah'ın kelimesi menen halal kılıp aldыңар. Bugün alıp maşallah paygambarın sünneti dep sakal koyabız, paygambarın sünneti tasbih tartabız, paygambarın sünneti misbah kılabız. Paygambarın sünneti ayalga kol көтөргөн эмес. Ne için bizim Orta Asya'nın kelini közü kөгөргөн, кабыргасы сынган, башка кылган? Sen badbaq şu ayalga күчүң жетеби зайыпка. Азыр мен бул жерге мусулман бир туугандар мана менин көз айнегим аманат деп бирөөгө тапшырсам, дамыланы аманаты сурап келсе, жакшы сактайлык деп бир жерге коесуз. Аялыңызга бир жогорак кой, балдарды макмасын дейсиз. Bu менин аманатым. Бирок сенин никеңдеги аял Аллахнын берген аманаты. Үйленгенде машалла 5-6 машина менен вахау кылып, домбура менен, башка менен тойлорду кылып алып келесиң, Анан 5-6 айдан кийин тилге жеңил болгон бир сөз. Бирок аял затынын көзүдөн кан агыздырып ыйлай турган талак дейсиң. Ал аял заты бул сөздү уккан кезде ширин жашаган үйгө бир көзүн назар таштап, көздөрүнөн мөлтүрөгөн жаш агып, сый урмат менен жанагындай сенин домбураң менен, чилдирманың менен келген аял ыйлап дадасынын үйүнө жылайт. Ал бир аял эмес, атанын боору эзилгенде караба. Эл караган жүзү ата жер карап калат. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, бул сөздү айтуудан мурда Кудайдан корк. Бул да сенин да кызың бар, сенин да карындашың бар. Ошол талагын алган кыз сенин кызың болуусун каалайсыңбы? Бу нерсени жеңил ойлобогула. Кыяматта Аллах сурайт. Ayalına emne üçün zulüm kıldın deydi.